Улуу атамекендик согуштун катышуучусу, Советтер Союзунун баатыры Асанбек Оторбаевдин 100 жылдыгына карата анын туулуу өскөн жери Чат базар айылындагы Асанбек Оторбаев атындагы жеңиш паркы жаңыланууда. Бул иштерди жүргүзүү үчүн Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан 6 миллион сом каражат бөлүнүп, учурда паркта реконструкция иштери активдүү жүрүп жатат. Ушул жеңиш паркы азыр реконструкциясы башталган. Октябрь айынын ортолорунда башталды. Азыр жумуштун бир 30% бүтүп калды. Ортодон кар оорураак түшүп калып, ошого бир аз кармалып калды окшойт. Азыр мынакей заборун коюу иштери башталып атат. Даже бүткөнү турат. Бул негизи жеңиш паркынын негизделгени эме 1960 жылдары болсо керек. Анан кийинки реконструкциясы бир 95 жылдары, андан кийинкиси 2010 жылдары болгондо уже эскилиги жетип, аябай начар көрүнүшү да начар болуп калган. Альянс Алтын тарабынан демөөрчүлүк болуп, ушул курулуш иштери башталып атат. Ошо ыраазычылыкты айылдын атынан билдиргим келет. Жаңылануу алкагында эс алуу багы заманбап талаптарга ылайык кайрадан жасалып, айыл тургундары жана коноктору үчүн эс алуу жайына айланат. Фонддун бул колдоосу Асанбек Оторбаевдин эрдигин даңазалоо жана келечек муундарга патриоттук тарбия берүүгө, ошондой эле тарыхый мурастарды сактоого багытталган.